3771 bölü 8. 4 orundu sandı 1 orundu sanga bölüyoruz. Algaç, minglikten 3'tün başlap bölüp başlayız. 3'tü 8'ge bölüyoruz. 3 8'den kiçine san. Anda biz keyinki san menen koşa alabız. 37. 37'ni 8'ge bölüyoruz. 37 8'den çoğun. Anda 8'de kaysı sanga көбөйтсөк 37'ge dagı jakın san bolot. 8'di 4'ge көбөйтөбүз, al 32'ge barabar. 37'den kiçine bolup kaldı. Bir çoğun sanga көбөйтөбүз, 8'di 5'ge көбөйтөбүz, anda 8'di 5'ge көбөйтсөк 40'ga barabar. 37'den aşıp ketти. Anda 8'di 4'ge көбөйтөбүz dep 4 dep жазып алабыз. 4'tü 8'ge көбөйтсөк 32'ge barabar. 37'den 32'ni kemitebиз. Негизинен бул жердеги 37 саны 3700 дегенди түшүндүрөт. Биз бул жерде 3771 санын 8'ge бөлгөндө тийинди миңдик эмес жүздүк болуп чыгат. 3 орунду сан чыгат дегенди түшүндүрөт. Себеби 3 8'den кичине болгондугу үчүн миңдик болуп бөлүнө албайт. Кийинки санды кошуп алдык 37 3700. 3700'dü 8'ge bölgöndө жүздүк сан чыгат. Анда биз бул жерде 8'di 4'gө көбөйткөндө же болбосо 400'gө көбөйткөндө ал 3200'gө барабар деп бул жерге 32 деп гана жазып алдык. 37'den 32'ni kemitебиз. Анда бул жерде 7'den 2'ni kemitse 5. 3'tөн 3'tü kemitse 0. Анда keyinki sandı жазып алабыз. Keyinki sandı бул жака түшүрөбүз. 7. 57 sanı пайда болду. 57'ni 8'ge bölөбүз. 8'di 5'ge көбөйткөндө 40, 8'di 6'ga көбөйткөндө 48, 8'di 7'ge көбөйткөндө 56 болот. Демек бул жерге 7 деп жазып алабыз. 7'ni 8'ge көбөйтсө 56. Бул жерде негизинен 570 санын түшүндүрөт. 570'di 8'ge bölүү үчүн 8'di 70'ge көбөйттүк дегенди түшүндүрөт. 8'di 70'ge көбөйтсө 56'ga барабар. Анда бул жерде 57'den 56'ны кемитебиз. 7'den 6'ны кемитсе 1, 5'den 5'ti kemitse 0. 0'dü жазбайбыз. Бизде бирдик калды, бирдикти түшүрөбүз. Бирдикти түшүрөбүз, 11 саны пайда болду. 11'di 8'ge bölүү үчүн 1'den беребиз. 1'di 8'ge көбөйтсө 8. 11'den 8'di kemitse 3. Биз бирдикти дагы бөлүп бүттүк. Бирок бизде дагы 3 бирдик калып калды. Бул 3 бирдик 8'den кичине. 8'ge так бөлүнбөйт. Ошондуктан тийинди 471 калдык 3 деп жазып коебуз. Калдык 3.